Бүгүн 30 октябрда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Тариел Жоробеков электр энергиясы боюнча тарифтик саясаты өзгөртүлөбү деп сурады. Депутат муздак сууга болгон баа көтөрүлгөнүн да эске салып өттү. Электр энергиясы боюнча, ошол эле жылытуу системасы боюнча тарифтик саясат өз ордунда калабы же жокпу? Официально айтып койсоңуздар. Кечээ эле мына муздак суу кымбаттады 3 сомго. Бул суроого Отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча агенттигинин башчысы Талайбек Нурбашев тариф көтөрүлбөй турганын айтты. Эски тариф саясаты иштеп жатат. Жаңы тарифтик саясаты жакында кабыл алынат. Электр энергиясына болгон тариф көтөрүлбөйт, ушул бойдон калат деген пикирин билдирди. Тариф саясаты азыр эски тариф саясаты иштеп атат. Жаңы тариф саясаты кабыл алганга чейин жаңы тариф саясатын жакында кабыл алабыз. Тариф көтөрүлбөйт, өзгөрбөйт, ушул бойдон турат. Ошондой эле өлөкүлүү Тариел Жоробеков быйылкы токтогул суу сактагычына суу былтыркыдан 1,9 миллиард куб метр аз чогулду деген маалыматты айтып, кышында свет өчүп көйгөй болбойбу деген суроо узатты. Бүгүнкү күндө мына токтогул кезинде былтыркыга салыштырмалуу 1 миллиард 966 метр куб суу азайып кеткен деген маалымат берип атасыздар да. Бул кышында жашоочуларыбызга кандай өзгөртүү алып келет? Же опасения жокпу? Альтернатива барбы? Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башчысы Айтмамат Назаров азырынча суу жетиштүү экенин айтып, эч тобокелчилик жок экенин билдирди. Айтмамат Назаровдун айтымында былтыр суу көп болуп, Өзбекстанга 750 миллион киловатт-саат электр энергиясы экспорттолгон. Быйыл электр энергиясы экспорттолбойт, суу тартыштыгы жок деп айтты. Суу жетет, быйылкы кышка жетет. Былтыр ошол 2 миллиардтай ашык болчу. Ал ашык сууну биз өзүңүздөр жакшы билесиздер, Өзбек Республикасында 750 миллион киловатт-саат өндүрүп экспорт кылганбыз. Быйыл экспорт кылган жокпуз, өзүбүзгө жетерлик суу бар. Жыйында эл өкүлдөрү быйылкы жылы светке болгон баа көтөрүлбөйт деп айтып жатасыңар. Бирок кыш кирип келген соң алыскы райондордо свет үзүлүшкө учурап, жашоочуларга көйгөй болбоо үчүн азыртадан даярдык көрүү керектигин билдирди. Жаңылай Баймуратова, Ерлан Кыдырбеков, Next күндүн темасы үчүн.